Салам, бул Карагат техноблогу. Анда кеттик. TikTok доорундагы балдар китеп окуганды жакшы көрүш керекпи? Бүгүн балдар смартфонду алипеден мурун өздөштүрүшөт. Ал эми китептен көрө мультфильмди көбүрөөк тандайт. Бул текст түрүндөгү контент керектен чыкты деген сөз эмес. Болгону китеп окууга үйрөтүүнүн мурдагы ыкмалары жаңы моон үчүн иштебей калды. Digital natives жеткинчектерди китеп окууга кантип үйрөтүш керек? Заманбап технологиялар бул жерде кандай роль ойнойт? Жана балдарды адабиятка кызыктырууга эмне жардам берет? Интернет биздин маалыматты кабыл алуубузду өзгөрттү жана бул дүйнө жүзүнө гаджеттери менен жапырт онлайны жок кезде туш болгон зета жана альфа муундарынын өкүлдөрүнө баарынан катуу таасир этти. Азыркы балдар контенттин зор бөлүгүн дал интернеттен алышат. Оюндар, анимациялар, татынакай иллюстрациялар мунун баары кабыл алууда текстке караганда алда канча аз аракетти талап кылат. Ал эми биздин мээбиз дайыма күч кубатын үнөнүп турарын эске алганда, аларга Facebook'та узун пост окуганга караганда кыска видео көрүү жеңил болуп жатканы таң калыштуу деле эмес. Маалыматтын ар түрдүүлүгү да өз ролун ойнойт. Интернет чыкканга чейин китептер жаңы кызыктуу дүйнөгө баш оту менен кирүүнүн дээрлик жападан жалгыз жолу болгон. Сейчас советская Киргизия – одна из самых читающих республик страны. А ведь первый киргизский букварь вышел только после революции в 1924 году. Миллениалдардын 2000-жылга чейинкилердин бала чагында сыналгы пайда болуп калган. Бирок конкреттүү мультфильмди же берүүнү тандоо телеканалдардын программалары менен чектелчү. До пятницы в эфире вновь капитал-шоу «Поле чудес». Угадай мелодию. Джунгли тебя зовут. Радищев, правильно? Интернет болсо жаңыдан жайыла баштаган эле. Алардан айырмаланып, зета менен альфалар маалыматтын иш жүзүндө эч кандай чектелбеген көлөмүнө жеткилиги бар. Кеңири ассортиментке кынык алып, алар мүмкүн болушунча эрмек боло турган нерселерди же айлана чөйрө таңгуулаган нерселерди тандашат. Алардын назары текстке караганда шатыра шатман контентке көбүрөөк түшөрү турган иш. Ал эми окуу жана жазуу менин ой жүгүртүү, коммуникативдик ыктар жана чечим кабыл алуу үчүн жооп берген маңдайкы кыртыш үчүн өтө маанилүү. Бул ыкты өркүндөтүш үчүн жөн эле окуп тим болбостон, ануга азыркы балдар дагы эле билет. Аң сезимдүү окуу, башкача айтканда, тексттен керектүү маалыматты ылгап алуу ыгыз арыл. Бирок азыркы муунда так ушул ык начар өнүккөн. Бир жыл жүргүзгөн изилдөөгө катышкан бардык мектеп окуучуларынын ичинен жарымдан азы гана текстти түшүнүүнүн жогорку деңгээлин көрсөтө алган 44%. Ал эми окулган нерсени 26% гана толук түшүнгөн. Окуу үчүн технологиялар. Балдарды китеп окуганы күчкө салып отургузуудан майнап жок. Бул болгону алардын адабияттан көңүлүн калтырат. Окумуштуулардын көбү мектепке чейинки жеткинчектер өзү кызыкса гана аларды китеп окууга үйрөтүш керек деп эсептешет. Ал аз келгенсип, мурдагы усулдар да жарабай калды. Мектеп жашынга чейинкилер жана кенже класстардын окуучулары үчүн окуу интерактивдүү болуп, бир нече фрагментке бөлүнүп, визуалдык контент менен коштолуп, оюн механикаларын камтууга тийиш. Маселени кошумча реалдуулугу бар, текстти санарип контент менен бириктирген AR китептер чече алат. Алардын кадимкидей ыкма менен да, тиешелүү бетинен туштап туруп смартфон менен да окуса болот. Анда негизги мазмундун үстүнөн кошумчасы кызыл-тазыл 3D сүрөттөр же видеороликтер чыгат. Көп учурда мындай форматта иллюстрацияланган балдар энциклопедиялары жасалып, алар жаш окурмандар үчүн джунглинин жашоочуларын, күн системаларынын планеталарын же динозаврларды тирилтип бере алат. Китеп окууга оюн элементтерин киргизүүнүн башка ыкмалары дагы бар. Мисалы, китеп окууга үйрөтүүчү үстөл оюндары. Балдар кубикти ыргытып, фишкаларды жылдырып, карточкаларды алып, тамгалар менен муундарды эстеп калышат. Ушунун баары оюнзоок форматында. Китеп окуу контентти жеткирүүнүн башка форматтары видео, сүрөт жана ал тургай TikToктор менен да улам көбүрөөк интеграциялашууда. TikTokто жаңы китептерге карата кыскача баяндама тапкан китеп серепчилеринин блогдорун тапса болот. Алда канча кесипкөй таңгакта мындай баяндамалар буктрейлерлерге, китептер үчүн кыскача видео анонстарга айланат. Мисалы, эң мыкты буктрейлердин сынактары такай өткөрүлүп турат, алардын көбү кадырысы кино анонстарда эле көрүнөт. Бул форматтардын баары мектептеги адабияттар тизмесине караганда балдардын биринчи иретте өспүрүмдөрдүн көңүлүн китептерге бурууга мүмкүнчүлүгү чоңураак. Баланы окууга дилгир кылуунун дагы бир ыкмасы анын жакшы көргөн каармандары менен жолуга турган сүйүктүү мультфильми боюнча тартылган китеп сатып берүү. Мисалы, Эксмо детство басмасы Disney жана Pixar мультфильмдердин сюжеттери боюнча китептерди такай чыгарып турат. Компьютердик оюндардын мотивдери боюнча да китептер чыгып турат.
Эң белгилүүлөрүнүн бири батыштагы түп нускасынан которулган Minecraft Стивдин күндөлүгү сериалы. Баш каарман окуучу Стив күтүүсүздөн популярдуу Minecraft оюнунун ичине кирип кетет. Бул китептердин башкы өзгөчөлүгү алар чыгармачыл күндөлүктүн форматында жазалган, анын беттеринде каармандардын сүрөтүн тартып, айылдарды зомбилерден куткаруунун планын чийип, жазуу калтырып жана башкаларды кылса болот. Мындай интерактивдин аркасында балдар процесске жакшыраак тартылат. Балага китеп окуунун пайдасы тууралуу кантип айтып берсе болот? Альфа муну уникалдуу, бирок бул али баягы эле кадимки балдар, аларга карата балдар психологиясын түшүнүүгө негиздеген далай түбөлүк кеңештер иштей берет. Биринчиден, балдарга китеп окууну жакшы көрсөтөм деп жатып, аша чаап кетпеш керек. Андан да муну милдетке айландырып салбаш керек. Баланы китеп окууга түртө берип, ар бир окулган аңгеме үчүн бирдеме сунуш кылып, китептерди алдына коюп, алардын пайдасы тууралуу айтып берип, тескери натыйжага гана жетишесиңер. Кыйшык күзгүлөр падышалыгындагы сабактын ордуна чоң кишилер таң калабаган, балдардын көңүлүн бурган жомокторду окуй берген ойланы элестеткиле. Мындан тышкары бала китепти өзү таңдасын. Дал мектеп адабиятынын тизмелери балдардын китеп окууга болгон ынтасын өлтүрөт. Пайдасыз китеп жок. Бала таптакыр окубай койгонго караганда эч болбосо комикстерди окусун. Экинчиден, балдар менен кошо үн чыгара же кезектешип окугула. Бирин силер окусаңар, бирин балаңар окусун. Окулган нерсени талкуулап, каарман жаккан жакпаганын, өзү ошондой кырдаалда эмне кылмак болгонун сурап тургула. Анан эң негизгиси өзүңөр окугула. Улуулар сыналгынын алдында же телефондун экранынын алдында кеч киргизип жатса, бала китепти жакшы көрөт деп үмүт кылуу таң калыштуу. Анын көз алдында дайыма адамдар китеп окуудан рахат алып, кечинде китеп окуу менен эс алып, окулган нерсени өз алара талкуулап жатканы жакшы үлгү болууга тийиш. Ошондо бала китеп окууга өзү эле кызыгат. А силер акыркы жолу качан жана кандай китеп окудуңар? Комментарийлерге калтыргыла. Көрүшкөнчө.